Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс Курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр 2026-жылы салынып баштаган кезектеги объектке келип калдык. Бул Кемин шаарында жайгашкан 189 квадрат метр жилой площади, негизинен общий площади 104 квадрат метр болгон үй туугандар. 104 квадрат метр болгон үйдү биз канча сомго салып бердик? Бизде бул марттын 5-inde договор түзгөн. Бүгүн марттын 23-ü туугандар. 18 күндө ушул деңгээлге жеткиздик. Эмне үчүн мындай бат болуп кетти? Канча сомго түзүлдү? Видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз силерге түшүндүргөнгө, кененирээк маалымат бергенге аракет кылайлы. Ушул эле 104 квадрат метр болгон үйдү биз 2.650.000 сомго договор түзгөнбүз. Рамазан айы ичинде договор түзгөн себептен биз 55.000 сом 10 сип панель мындайча айтканда бекер кылып бердик. Ошондо 2.595.000 сомго договор түзүлүп салынып жаткан үй туугандар. Неге мынчалык арзан? Потому что бунун фундаментин болсо кардар өзү куйган туугандар. Фундамент эле эмес, бул подвалы менен ошол подвалында бүт баардык керектелүүчү бөлмөлөр ушул подвалында жайгашкан. А биз болсо только спальный, уктоочу, эс алуучу бөлмөлөрүн гана жасап бергенбиз. Ичинде планировкалары кандай болгон, бүт баардыгын азыр ичине кирип көрсөтөбүз. Сыртынан болсо ушундай Технокөл компаниясынын Хауберт деген фасадный плиткалары, өзүңүздөр көргөндө фартуктарын буну кененирээк чыгарып койгонбуз. Себеп дегенде, эртең күнү бунун ичи подвалда отпойбу? Бул жака утепление кылып туруп, анан кийин фундамент сыртына облицовка кылганда дагы бул фартук сыртында калып кетет дагы. Бул жактан жааган жамгырлар эч кандай биздин фундаментти залакасын тийгизбейт туугандар. Айнектер болсо ушундай дем-ночь, ичинен болсо аппак болот дагы, сыртынан антрацит болгон цветтеги. Булардын дагы бүт баардык азыр терезелерин кояткан учуру мынакей эмне жерде бүт терезелерин коюп койгон, пятикамерный пластиковый антрацит цветтеги терезелер. Бул жактарын ушундай уголоктор менен жаап коет дагы, полностью бүтүп калды. Бул 18 күндө эле ушул деңгээлге келип калды. Фундаменти бар болчу, биздин балдар келип туруп стенасын тургузуп, крышасын жаап, могу өзүңүздөр көрүп тургандай водосток, ветровый карнистердин терезелерин коюп, уже фасадтарын уруп, азыркы учурда тигил жактагы дагы кызуу жумуштар жүрүп жатат. Кандай жумуштар экенин өтүп баратып көрүп кете беребиз туугандар. Мынакей жана 104 квадрат метр болгон жилой площади 89 квадрат метр деп атмын го. Ушул жерине кошулган жери дагы ошол 104 квадрат метрге кирет. Бул жери терраса болот. Бул жер основной ход туугандар. Бул жактан чыкканда эле оң жак тарапта эртең күнү столдор коюп алып, үй бүлө менен жайында, салкында чай ичип, баарлашканга өтө сонун место деп айтсак туура болот. Бул жагынан болсо кардар айтат, биринчи кабатка чыкканга лестницаны ушул жерден кылып коем дагы. Подвалына түшкөн жагы бул жак экен. Подвалына түшкөн лестницалардын бүт баардыгын кардар өзү курдурган туугандар. Если силердин да фундаментиңиздер бар болсо, бизге келсеңиздер, сонун кылып планировкага отургузуп туруп, ушундай кылып туруп салып беребиз туугандар. Мынакей азыр подвальный помещениясын бүт баарын подмаяк кылып шотоп тур. Бул жерде турган лестничный каркастарынан бери биздин балдар жасап кетишкен. Сонун болуп тур. Азыр сыртына чыгып туруп планировкалар кандай экенин көрсөтөлү. Бул лестницадан көтөрүлгөндө эле ушундай болгон. Бул жерде холлу туугандар. Холлунан эң биринчи эле бөлмөсү бул жерде кардар айтат, кладовая комната кылып койгом. Бул жерди негизи ачык эле кылып коеюн дедим эле. Норма боюнча 4 метр кылыш керек экен. Бул жердин узундугу 4 метрден ашып кеткен себептен бул несущий стена болуп калгандагы ошол сыяктуу кылып туруп, эртең күнү мындай пайдалуу бөлмө кылып туруп колдонуп коюптур. Бул жагы бир уктоочу бөлмөсү туугандар. Потолоктору бийик, 3,20. Жана айтып кеткендей пластиковый терезелер, дем-ночь болгон, сырты антрацит, ичи ак болгон бүт баардык шарттар менен туугандар. Бул болсо экинчи уктоочу бөлмөсү. Крышаларын көрүп турсаңыздар, полностью жыгачтарын сонун кылып тартып жаналып койгонбуз. Бунун крышасын болсо металл черепица менен жабылган. Бул жагын ТВ зона кылып туруп, холл кылып коем дейт кардар. Бул жак болсо өстөрү уктоочу бөлмө туугандар. Бул уктоочу бөлмөдөн террасага жана огородко сонун болуп вид ачылып турат. Бул жерде киргенде сырттан кирген бөлмө лестницадан чыгып эле киргенде бул жакта оң жакта биздин санузел бөлмөбүз туугандар. Ушул жерде туалети, душу бүт баардыгын сырттан кара жумуш кылып келгенден ушул жерден колполду жууп, таптаза болуп туруп үйгө кирип кетебиз туугандар. Бул жактан болсо террасага, эшикке чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей могу жерден көрүп турасыздар, бүт баардык жумуштары люктарынан бери коюлган.
вагонкалары кагылган туугандар. Ушул вагонкаларды каалагандай кылып туруп, краситель болбосо ушул эле ойдон естественный светин калтырып туруп, лактап туруп, сонун кылып жашай бересиздер. Бунун ичинде биз кылчу жумуштар болсо, колун көрүсүздөр, өзүңүздөр сип панель менен кылып койгонбуз. Бул жылуу болот. Стенасына, ушул эле стенасынын үстүнө биз гипсокартон чаппайбыз дагы. Анын үстүнө бир слой шпаклевкасын тартып, апапакай кылып өткөзүп беребиз. Потологуна болсо биз жылууланган стяжка пенополистирол бетон куюп беребиз туугандар. Ушунун эле үстүнө биз пенопласт таштайбыз да, анын үстүнө пакет салып жылууланган стяжка коюп беребиз. Стенасы ушундай болот. Колдору тегиз болду. Ушунун эле үстүнө жана подложкаңыздар салып, паркетиңиздерди салып бересиздер. Болбосо ошол эле үстүнө линолеум салып бересиздер. Бүт бардыгы даяр туугандар. Туугандар, сиздердин дагы куюлуп калган фундаментиңиздер бар болсо, ошол фундаментиңиздерге биздин архитекторлор сонун кылып туруп, планировкасын келтирип туруп, ушундай кылып туруп кыска убакытта сизге кыягыңыздагы үйдү салып беребиз. Же фундаментиңиз жок болсо деле, биз нөлдөн баштап туруп, ошол сиздин участогуңузга ылайыктап туруп, сонун кылып проектиңизди чейип туруп, 3 айдын ичинде ушундай кылып үйүңүздү салып беребиз. Бул үйдү биз 18 күндө ушул деңгээлге жеткиздик. Усталар кандай иштеди, биздин негизи компания жөнүндө кардардын ой пикири кандай, азыр өзүнөн дагы сурап көрөлү. Саламатсыздар, атым Кубанычбек болот. Мен ушу Кемин жергесинин тургуну болом. Ошо бул ADEX компаниясын баарына эле баягы рекомендация кылам. Анткени бул компания мына өзүңөр көрүп турасыңар. 20 күн өттү, 20 күн ичинде ушул этапка чейин жеттик. Балдар абдан ответственный, убагында келишет, убагында баарын жумушту так аткарган балдар экен. Проекти жакты, бардым өзүм проекттен, ошол жактан балдар дагы кээ бирки нюанстар болсо баягы өзүң баягы мээң жетпеген жерлерди өздөрү оңдоп кетет экен, байке мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз деп. Баарыңарга айтам, ушу ADEXти тандагыла. ADEX деген негизи өзү 10 жылдан бери эметип аткан, мага дагы скидка чыгарып беришти балдар, баягы орозон ал деп. Орозо кармаган балдар экен баары тең. Баары так, четко, сплоченный экен командасы. Өздөрү келип ушул жактан бүт отыдо өздөрү кылып кетишти. Балдарга дагы колдоруна береке. Кылган ишиңер дайым алдыга жүрө берсин. Жакшы, малатсы. Не үчүн сип панелден тандалды? Сип панелден бул биринчиден бат, практичный деп уктум. Баягы дос балдардын үйлөрүн көрүп калдым. Дос балам салган, байкелер салган, ошолорду көрүп сип панелдин мага эмнеси жакты, бул жылуулугун абдан практичный. Жылуу, баягы шум андай мындай деп берет экен. Шум деле мен уккан жокмун, мындай отзывдардын баарын айтып атам го, жакшы, көбүрөөк плюсу көбүрөөк, минусу азыраак дегендей да. Любой эле үйлдүн баары эле бирдей боло бербейт. Мен өзүмдүн бул баягы келишим түзүп, бияктын архитектор балдар менен сүйлөшүп, ошо архитектор балдар көп жакшы кыйын балдар экен, ошолор мага эметип берди да. Жакшы жерлерин оңдоп, мына көрүп атасыңар, ушул этапка чейин 20 күн болду. Биздин климатка негизи жылуу, азыр көмүрдүн баасын көрүп атасыңар. Мен мурда 7-8 тонна жаксам, азыр билбейм, уже жакпай деле калам го дегендей. 1 тонна может, и то подвалга эле жаап, теплый пол койбосо мындай жакчудай эле эме эмес. Азыр эле мына жылуу, терезелер салынып атат, уже бир комнатаганыкыдай мындай сезилип турат да, эшикте азыр мына жаган атат. Ошончо да жылуу болуп турат да. Ошо колуңарга береке балдар. Рахмат силерге да чоң.